Uzak Көкçanak Şar'ın Kuz altındağı Mektebi'nin kuruluş materyalarının nizamsız satılık eşi. Bayram Şuleşi. Көкжанак шаарында эски Кунз атындагы мектеп болгон. Аны бузуп кайра салуу чечими кабыл алган. Ошондой эле 2025-жылдын 29-апрелинде курулуш департаменти баш болуп заказчик катары Осло мастерстрой сервис подрядчиги тендерди утуп, анын директору Исраилов Сабир Абдибаитович. Ошондой эле 2025-жылдын 23-майында Көкжанак шаарынын кеңеши токтом чыгарып, эски мектепти бузуп, анын ордуна жаңы мектеп салуу боюнча. Ал эми эски мектепти бузуу үчүн толук Көкжанак шаарынын мэри Замирбек уулу Сыгыракка милдеттендирилет. Токтомго ылайык. Ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө эски мектеп мэриянын балансында туруп, бирок подрядчик тараптан эски строй материалдарды сатуу фактылары аныкталган. Анын ичинен 10 чакты адам сатып алып, алар тастыктап беришкен. Ошондой эле чектери алынган. Алардын ичинен мастерстрой сервис фирмасынын снабженец деп коет, Карим Улан жооптуу болуп, ошол строй материалдарды саткан. 400 000 сом чейинки строй материалдарды сатып, аны болсо андан ары өзүнүн жетекчиси Сабирбек Абдибаитовичке которгон. Эмак аркылуу ошондой эле Көкжанак шаарынын мэринин счетуна эмак аркылуу которгон. Андан тышкары Азизбек Дүйшеев дагы бригадир катары ошол строй материалдарды сатууда катышкан. Бұл строй материалдарды сәжінанды кем бағылдарға тарап өрмекпеген. Сөштің бөлі. Өзінің сатына жырадынан бөлімсін тарап өтіледі. Маңсың, қасар. Өзінің энергия долясы беріп қоймасын. Шын Карим Улан снабженец строй материалдарды сатып, анан эмак аркылуу которгон. Мэрге ошондой өзүнүн жетекчисине Сабирбек Абдибаитович. Канча алдың мэр? Менден подрядчиге телефон өчүп болгонго байланыштуу менден 10 000 сом акча сураган ата-энесине. Мен буга наличка берген, буга эмак катып бердим. 10 000 сом менден алган. Канча болду ошо материалдар канча саткан? Азыр мындай болгондо, бул биринчи биз демонтаж кылып мэрияга өткөзүп бергенбиз. Анан кийинки алышкан 1939-жылы салынган эски жараксыз материалдарды бизге сноска берген. Биз аны мусорго ташып атканбыз. Анан келген бейбешара адамдарга бесплатно жеткизип берип атканбыз. Андан кийин арасында бир-эки адамдар ушуга кардар болуп, анча-мынча керектүүсүн алайлы, иштетейли дегенине байланыштуу акчасын берсе, мен айткам, бунун акчасын алып мэриянын бюджетине төгөсүңөр, топтоп койгула деп, bundan 350 000 сом акчаны bir ay, 1,5 ay başta meriyaga кат жазганбыз. Бизде 350 000 сом акчаңар турат. Ушунун мыйзамдуу түрдө силердин балансыңарга өткөзүп бергенге неме бергиле, бир шот бергиле, биз өткөзүп берейли деп туруп кат жазганбыз. Азырынча ол катка эч кандай жооп келбедик. 1,5 ay болду, биздин немеде турат. Биз ону атайлап чем мусорго төгүлүп кеткенден көрү мэриянын бюджетине кичине болсо дагы пайда болсун деген максатта кылганбыз да. Ол жерде өзүбүздүн пайдабызга эмес. Ол жерде тем более 1939 салынган мектепте основной турат чыккан. Буга чейин эмне мектеп салган? Биз буга чейин көп мектептер салганбыз. Кайсы? Биз Кадамжайда салдык, немеде салдык, Төң моюнда салганбыз 2016-жылы. 2019-жылы салганбыз, Араванда Тепе-Коргондо салганбыз. Азыр дагы салып атабыз, андай жерде дагы. Ал мектептин өзү маселелер жокпу? Маселелер жок, эч кандай маселе болбойт эмес. 300 000 сом сага берем деп кат жазылды, сага акча жокпу? Кат берди, ошол каттын мыйзамдуу жагын карап, мэриянын шотуна котортоо боюнча иш жүргүзүп атканбыз. Эмне болгон? Иш жүргүзүп атканбыз, мыйзамдуу жагын карап, котортоо ишке котортоо. Сен машина адам көбүлсө, уже чейин жетип калышы уже.
Сен өткенде ескерттің бе? Қалай еді? Сабақ болған емес бұл сабақ, Сабақ болдым баяғы Андан кейін жақында мен тендер ойыншылары скандал болды. Марафон бойынша. 1 миллион 800 мың бойынша, спорт школы бойынша. спорт школ бойынша мен толыққанды маған айтпастан өткізгенде олар. Мен ал жерде қатыстым да жоқ. Кішкентай күнгі көп жаңа қосымша проблема бар екен, да? 5-6 адам өшті, ушундай нерселер болуп атат биз негизинен. Ошол убагында бөлөктөр ошол мондай эмелерге сен жол бербеди. Эмне үчүн сен ошондон сен каршы каласың? Болду сен ушу сен версияны ишенем. Эмне үчүн ошого каршы бересиң? Акчаң көп ошондой. Жоқ, ақшам көп емес. Бұл Акылжаран ата-энесине зыт керек болып қалып, как раз Бул деген подрядный фирма ошондой момусун деп калып Жоқ, турат. жоқ, бұл Улан деген бала сұраған. Мен деген сұраған емес. Бұл подрядчиге телефон өчүк болып қалып, Уланмен байланышып отыр. Мондай жумуштарды көрсөң алып келди. Келесі жыл көрөт. Мен сага айткан ага кесип өтүп сага. Дагы уже ушундай сыймалчы болсо мен эчтеген жок. Жетет менде маталар бар. Түшүндүм. Ол мектепте өзүң өзүң Сұрауында, сапатында өзің ойлайсың. Сен атын кетті? Сабыр. Түшүндүм. Бияқта көзіме қарту. Білем, қадам жайда сен қандай саласынан білген қонжақтың жоқ ол сұраққа жауап жаңағындай іске тестіштерді жазайын Biz hazır 900 bin varalım şu vakit Abi biz уже kapanan işini bittik de biz özümüzün şu akşam öyle kurtulup da hazır. Sınırda işini